Президент Садыр Жапаров бүгін Бишкек машина кургучу заводу, ачык акционердик коомуна жана Бишкек штамптоочу заводу мамлекеттик ишканасына барып, ошондой эле Кыргыз индустрия ААК-тын ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысы заводдордун өндүрүш аймактарын, токтоп турган цехтерди жана ишканалардын объектилерин көрүп чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекет башчысына аталган объектилердин кубаттуулуктарын жакшыртуу жана жогорулатуу боюнча жүргүзүлүп жаткан жана пландаштырылган иштер тууралуу тактап айтканда бул жерде жаңы өндүрүш аянттарын, технопарк сыяктуу ири объектилерди ачуу үчүн чет элдик инвестицияны тартуу жөнүндө маалымат берди. Мындан башка ал жака барган маалда президентке министрлер кабинетинин токтому менен мамлекеттин 100% катышуусунда 1 миллиард сом уставдык капитал менен түзүлгөн Кыргыз индустрия ААК ишке ашырылып жаткан долбоорлорду көрсөтүп тааныштырышты. Бүгүнкү күндө ААКта жаңы өндүрүштүк кубаттуулуктарды түзүү, иштеп жаткан өндүрүштөрдү модернизациялоо жана кеңейтүү, ошондой эле токтоп турган ишканаларды кайра ишке киргизүү аркылуу тармакты жандандырууга багытталган бир катар конкреттүү долбоорлор бар. Учурда Кыргыз индустрия ААКсы 19 долбоорду ишке ашырып, анын 9-у толук кубаттуулукта иштеп, өз продукциясын чыгара баштады. Бирок кошумча каражатты берүү токтотулгандыктан калган 10 долбоорду ишке ашыруу азырынча токтотулган. Маалыматты уккандан кийин Садыр Жапаров Кыргыз индустрия ААКнын токтоп калган долбоорлорун ишке ашырууну кайра баштоонун, ошондой эле жаңы өндүрүштүк кубаттуулуктарды ишке киргизүүнүн жана токтоп турган цехтерди модернизациялоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Мамлекет башчысы ата мекендеги экономикага түрткү бере турган өлкөнүн өнөр жай тармагын мындан ары өнүктүрүү үчүн өндүрүштүк потенциалды жана заводдордун аймактарын максималдуу пайдалануу зарылдыгын белгиледи. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетине инвестиция тартууну, токтоп турган ишканаларды кайра иштетүү үчүн жагымдуу инвестициялык климатты түзүүнү тапшырды. Булак кабар кежи.